Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Оку Дигитал Назгул. Мен сиздерге бүгүн телефон аркылуу кантип байланышты кантип ноутбукка же компьютерге беребиз ошону көрсөтүп берейин дедим. Же башка телефон аппараттарына кантип Wi-Fi бере аласыңар. Ушул түшүнүктүү көрсөтүп берейин дедим. Ал үчүн менюну ачып, настройкиге киресиздер. Кирдиңер. Ал жерде подключение дегенге кирип, жакта Wi-Fi, Bluetooth, видимость телефону деген жазуулар турат. Кичине ылдыйраак алды жагында мобильная точка доступа модем деп турат. Ошондо мобильная точка доступа выключена деген жерде включить кыласыңар. Wi-Fi өчүр деп атат. Мынакей күйгүзүп алдык. Включена. Кайра ошол жерге кирем. Ал жерде мынакей көк менен жазылган бул менин ушу устройствонун аты. Алдында пароль көргөзүлгөн. Эгерде башка аппараттан Wi-Fi-га кире турган болсоңор, анда Wi-Fi-ды ачканда ушул ат чыгыш керек. Ушул аты чыгат. Андан кийин паролду бересиңер. Ушул атты кошуп алат дагы. Эң алдында болсо кошулган аппараттардын тизмеси көрсөтүлөт. Кошулчу адамга атыңарды таап алган болсо, бул паролду бересиңер, анан кошулуп Wi-Fi аркылуу дагы өзүңөрдүн ноутбугуңар менен же компьютериңер менен иштесеңиздер болот. Болгону ушул. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Оку Дигиталга кошулуп, абонент болуп, бөлүшкөндү унутпаңыз.